Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Сиздер менен Усупжанова Тамара Уркалиевна. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабактын темасы тыныш белгилерин коюунун принциптери. Сабагыбыздын максаты тыныш белгилердин коюлушу өз ара тыгыз байланышта болгон принциптер менен негизделерин билебиз. Сүйлөмдөргө тыныш белгилерин туура коюу жана ал принциптерди айырмалай билүү жөндөмдү арттырабыз. Кыргыз тилиндеги тыныш белгилерин сүйлөмдөрдө, тексттерде туура колдонууга тарбияланабыз. Жазуу кебиндеги тыныш белгилери туш келди эмес, сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүнө, сүйлөмдүн маанисине, кептин интонациясына байланыштуу белгилүү бир принциптерге негизделип колдонулат. Сүйлөмдөгү чекит, суроо, илеп белгилеринин жана көп чекиттин коюлушу сүйлөмдүн маанисине негизделсе, сызыкча, үтүр, кош чекиттердин коюлушу сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшү менен шартталып турат. Демек, жазууда тыныш белгилеринин коюлушу өз ара тыгыз байланышта болгон принциптерге негизделет экен. Ал принциптердин биринчиси сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүнө. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөргө, мисалы, кылычың канчалык курч болбосун, көптү чаап бүтө албайсың, мокой. Жалганды чындай кылган тилиң канчалык бал болбосун, көптү узакка алдай албайсың, айыбың ачылат деген сүйлөмдөр. Эки татаал сүйлөм. Биринчи татаал сүйлөмдө эки жөнөкөй сүйлөм бар. Экинчи татаал сүйлөмдө 3 жөнөкөй сүйлөм бар. Татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр үтүр менен ажыратылат. Жалпылагыч сөз менен бир өңчөй мүчөлөргө. Мисалы, биздин ураан тынчтык, достук, эркиндик. Мына бул Жеңишбек, тетиги Микола аскер, экөө бешик дос болушкан. Бул эки сүйлөмдө ураан, экөө деген жалпылагыч сөздөр. Биринчи сүйлөмдөгү ураан деген жалпылагыч сөз бул бир өңчөй тынчтык, достук, эркиндик деген мүчөлөрдү жалпылап көрсөттү. Ал эми экинчи сүйлөмдөгү экөө деген жалпылагыч сөз бул Жеңишбек, Микола аскер деген бир өңчөй мүчөлөрдү жалпылап көрсөтүп турат. Демек, эгер жалпылагыч сөздөн кийин бир өңчөй мүчөлөр келсе, анда жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Ал эми бир өңчөй мүчөлөр үтүр менен ажыратылат. Ал эми жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келсе, анда бир өңчөй мүчөлөрдү биз үтүр менен ажыратабыз. Ал эми бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин сызыкча коюп, жалпылагыч сөздү жазабыз. Төл жана тике сөздөргө. Мисалы, элде өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланат деген макал бар. Бул сүйлөмдө төл жана бөтөн сөз бар. Элде деген макал бар. Бул төл сөз. Өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланат. Бул бөтөн сөз. Бул жерде элде деген макал бар деген төл сөзүбүз сүйлөмдүн башында жана аягында болду. Ал эми бөтөн сөзүбүз өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай бааланат сүйлөмдүн ортосуна келди. Тырмакчага алынат бөтөн сөз. Ал эми бөтөн төл сөзүбүз сүйлөмдүн башына келгендиктен кош чекит коебуз. Бөтөн сөздөн кийин тырмакчаны жаап, үтүр коюп, сызыкчаны коюп, өзүбүздүн төл сөзүбүздү жазабыз. Бул сүйлөм болсо, эл өмүрдүн узундугу анын мазмунуна карай
кайталанарын эскертет деген сүйлөм кыйыр түрүндө алынды. Биринчи төл жана бөтөн сөздү биз тике жана кыйыр түргө айландырдык. Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөргө жана башка синтаксистик категорияларга тыныш белгилери сүйлөмдүн түзүлүшү жөнүндөгү эрежеге ылайык коюлат. Мисалы, алымкул балам, ишиң оң болсун. Бул сүйлөмдө алымкул балам каратма сөз сүйлөмдүн башына келгендиктен өзүнөн кийин үтүр коюлду. Экинчи сүйлөмүбүз. Бали садагалар, силердин жардамыңарга биз ыраазы. Бул сүйлөмдө да бали садагалар сырдык сөз сүйлөмдүн башына келди. Ошондуктан сырдык сөздөн кийин үтүр белгиси коюлду. Бул эки сүйлөм маанисине карай күчтүү сезим менен айтылгандыктан сүйлөмдүн аяктарына илеп белгиси коюлду. Менин оюмча, ушул иштерди акылдашууга кетсе керек деген сүйлөмдө менин оюмча бул кириндүү сөз сүйлөмдүн башына келсе үтүр коюлат. Биздин тыныш белгилеринин принцибинин экинчиси сүйлөмдүн маанисине карай биз тыныш белгилерди коебуз. Мисалы үчүн, кышкы түн, тоң тиштеген карсыз жайдак талаага өңдөш аяздуу асман тигине деген сүйлөмдөр жайынча гана баяндалгандыктан сүйлөмдүн аяктарына чекит белгиси коюлат. Экинчи сүйлөмүбүз. Ал кезде баарыбыз жаш элек, карыя. Бул сүйлөм суроо иретинде айтылгандыктан суроо белгиси коюлду. Үчүнчү. Бали, азамат деп ушуну айт, көргөнүң өссүн. Бул сүйлөмдө күчтүү сезим менен айтылгандыктан сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлду. Кийинки биздин кептин интонациясына, демек пикир алмашуусунда тыныш белгилердин коюлушуна көңүлүңүздү бурам. Айтыңызчы, сиздин кабак чытып, каш бүркөгөнүңүздү көрө албадым. Дайыма куунак болот окшойсуз, дегенде Сократ, анткени жоготкондо күйүнө, тапканда сүйүнө турган эч нерсем жок, деп жооп кайтарды. Бул эки адамдын пикир алмашуусу. Биринчи адамдын айтыңызчы, сиздин кабак чытып, каш бүркөгөнүңүздү көрө албадым. Дайыма куунак болот окшойсуз деген сүйлөм кандайдыр бир кайрылуу иретинде көрсөтүлүп жатат. Сүйлөм күчтүү сезим менен айтылгандыктан сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлду. Ал эми Сократтын сөзү анткени жоготкондо күйүнө, тапканда сүйүнө турган эч нерсем жок деген сүйлөм дагы күчтүү сезим менен айтылгандыктан сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлду. Бул сүйлөмдө эки жөнөкөй сүйлөм бар, бир татаал сүйлөм. Адамдардын пикир алмашуусунда интонацияга чоң роль таандык. Анткени пикир алышуу учурунда үн ыргактары акырын же ылдам, төмөн же жогору болот. Буга ылайык сүйлөп жатканда ар кандай тынымдар жасалат, ар түрдүү ички сезимдер туюндурулат. Мына ушул жагдайлар белгилүү бир грамматикалык эрежелерге негизделген тыныш белгилерин талап кылат. Ошентип айрым бир тыныш белгилеринин коюлушунда интонация негизги мааниге ээ болот. Бирок кептеги тыныш белгилерин туура коюуда жогорку принциптердин ар бири бардык учурда эле өзүнчө турган принцип катары каралбайт. Тескерисинче алар бирин экинчиси шарттап туруучу бир бүтүндүн составдуу бөлүктөрү болуп эсептелет.
Ошентип тыныш белгилеринин коюлушу жогорку 3 принциптин бирдиктүү түрдөгү байланышы аркылуу шартталат. Эмесе биз сабагыбызды бышыктоо үчүн тесттик суроолорго жооп берели. Биринчи сурообуз: тыныш белгилерди колдонуу жөнүндөгү эрежелердин жыйындысы эмне? А. Сүйлөмдүн мааниси. Б. Интонация. В. Пунктуация. Г. Грамматика. Ойлонуп туура жообун табабыз. Демек, тыныш белгилерди колдонуу жөнүндөгү эрежелердин жыйындысы пунктуация деп аталат. Экинчи сурообуз: сүйлөмдөгү тыныш белгилери кайсы принциптердин негизинде коюлат? А. Сүйлөмдүн маанисине карата коюлат. Б. Сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүнө, сүйлөмдүн маанисине, кеттин интонациясынын негизинде коюлат. Б. Жөнөкөй жана татаал болуп коюлат. Г. Сүйлөмдүн бөлүнүшүнө карата коюлат. Анда эмесе туура жообун издейбиз. Сүйлөмдөгү тыныш белгилери бул Б'сы сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүнө, сүйлөмдүн маанисине, кеттин интонациясынын негизинде коюлат. Үчүнчү сурообуз: сүйлөмдүн кайсынысында э менен баяндооштун арасына сызыкча туура коюлган? А. Илим өнөр булагы, өнөр өмүр чырагы. Б. Улуу баласы Балтабай. В. Ак эмгектин наны таттуу, жамандын жаны таттуу. Г. Бизде табигат тартуулаган ушундай кооз аймактар көп. Туура жообубузду табабыз. Сүйлөмдүн кайсынысында э менен баяндооштун арасына сызыкча туура коюлган деген жоопко биз А вариантын карадык. Илим өнөр булагы, өнөр өмүр чырагы. Үчүнчү сурообуз: жалпылагыч сөзгө коюлган тыныш белгини тап. А. Үйдө баатыр, жоодо жок. Б. Келишим кайда түзүлдү эле? Москвада. В. Силер да, мен да баарыбыз мекенибизди сүйөбүз. Г. Асыл таштан, акыл жаштан. Туура жоопту табалы. Демек, жалпылагыч сөз туура коюлган тыныш белги. В вариантында силер да, мен да баарыбыз мекенибизди сүйөбүз. Балдар, үйгө тапшырма тыныш белгилери жана аларды коюу эрежелери деген тема боюнча окуп келесиздер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.